Урматтуу Баткен облусунун тургундары, акыркы учурларда облусубузда абал кооптуу болуп баратат. Күн сайын коронавирус оорусун жуктурган жаңы 50-ге жакын учурлар катталууда. Эгер дагы да санитардык талаптарды тартипти сактабасак, абалыбыз мындан да оор болуп калышы толук мүмкүн. Урматтуу эли журт, июль айындагы оор күндөрдү эстен чыгарбасаңыз, ал күндөрү бул оорудан жүздөгөн жараныбыздан айрылдык. Бул бизге сабак болуш керек. Бирок дагы эле кайдыгерликтен арыла албай жатабыз. Бүгүнкү күндө чектөөлөргө карабай той маарекелер өтүп жатат. Той ээлери оорунун жайылышына шарт түзүп берип жатасыздар. Мындан ары чектөөлөргө баш ийбегендерге укук коргоо органдары тарабынан ири өлчөмдө айып салынып, кылмыш иши козголуп, сотко чейин жеткиребиз. Өкүнүчтүүсү, коронавирус менен ооруган жарандар үй карантинин сактабай эл аралап жүрөт. Ооруну жайылтканы үчүн бул жарандарга да мыйзам чегинде чара көрөбүз. Белгилей кетсем, облуска беткап режими киргизилген. Өзүңүздүн, жакындарыңыздын өмүрүн тобокелге салбаңыз. Дүйнө жүзүндө кооптуу илдеттин экинчи толкунуна даярдыктар жүрүп жатат. Бул маселеге өтөң жоопкерчилик менен карайлы. Беткап кийип, санитардык эрежени сактап, той маарекеге барбай, той маареке өткөрбөй, тартипти сактап, кооптуу илдетти жеңүүгө салым кошуңуздар. Ар бир жарандын саламаттыгы өз колунда. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.